Саламатсыздарбы, сиздин экранда Алато 24 жана кечимес программасы Баткен облусунун чек арада жайгашкан айылдары үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалат. Аймакта көмөк чордон курулуп жатат, Разаков деп аталган. Мына ошол жаңы көмөк чордонду куруудан тышкары иштеп жаткан 110 киловольт арка көмөк чордону долбоорго ылайык реконструкцияланды жана 2 көмөк чордонду бириктирген узундугу 51 чакырымга жеткен 110 киловольт аба чубалгысы да курулду. Долбоордун максаты жана бул иштерди аткаруу менен энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү мүмкүнбү? Биз кененирээк кечиместе кеп курабыз. Студиянын бүгүнкү мейманы Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун тышкы байланыштар жана долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Эмилбек Эрматович Артыкбаев. Эмилбек Эрматович, саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Дегенде эле мына ушул Баткен аймагында азыр курулуп жаткан, реконструкцияланып жаткан көмөк чордондордун деги эле долбоордун максаты тууралуу айтып берсеңиз. Мен сөздү баштардын алдында бир аз тарыхка кайтып келсем, мурун Советтер Союзу таркагынча биздин электр чубалгы бүт өлкөлөргө бир система боюнча таркалчу эле. Ошого карата Советтер Союзу таркагандан кийин кээ бир электр чубалгылары коңшу өкмөттөр өлкөлөрдө калып калды. Ошо менен эми бизде мына Баткен областынын Баткен району, Лейлек районунда дефицит электрической энергия болуп калды. Не дегенде биздин өзүбүздүн линиялар боюнча электр энергия мындай айтканда 60% эле бере алат экенбиз. Эми 40%-дай чет Тажикстан республикасынын линиясынан ала турган болуп атат. Ошонун негизинде биз биринчи этап кылып 220 киловольттук линия Алай Айгүлташ подстанцияга чейин курганбыз. Одан кийин экинчи этап кылып Айгүлташ Самат 140 километрче аба чубалгы курганбыз. Ошо менен азыр эми Баткен районунун Баткен областынын Лейлек району мындай алганда бир 40%-дай процент эми Тажикстандын электр линиясынан алып атабыз да. Ошодон эмеден көз каранды Тажикстандын электр энергиясынан көз каранды болуш үчүн биз мына проектти жаңы долбоорду азыр ишке ашырып, ушул проекттин негизинде 2 лотубуз бар. Азыр ошол лоттор менен сиз айткандай бир жаңы подстанция Разаков атында 110 киловольттук подстанция курула турган болуп атат. Бир иштеп жаткан арка подстанция реконструкция болуп атат. Андан тышкары 51 километр электр чубалгы линия курулуп атат. Ал эки көмөк чордонду бириктирип. Деги эле бул долбоорду ишке ашырып атканда мындай бир азыр энергетика системасында жеңил эмес мезгил болуп атат. Мына министрлик көптөгөн энергетикалык компанияларга мүмкүн болушунча каржы акча тарабын үнөмдөөгө чакырып атат, мүмкүн болушунча кыскартууну сунуштап жатат. Бирок ушундай мезгилде дагы албетте энергетикалык көз карандысыздыкка жете элек кошуна мамлекеттерге баягы энергетиканы албастан бир өзүбүздөн болсо деген бир арбын аракеттин негизинде курулуп жатат да. Каржылоо булактары жөнүндө сурагым келип атат. Ким тарабынан каржыланып атат ушундай? Бул долбоор сиз туура айтып атасыз, азыркы заманда аябай кыйын болуп атат каржы табыш. Бул долбоорду Ислам өнүктүрүү банк жагынан бизге финансирование келди. Азыр каржылоо боюнча Ислам өнүктүрүү банкы бизге 16,25 миллион АКШ долларын каржылап жатат. Ал эмесе Кыргызстан тарабы 1 миллион 75 АКШ долларын өзүнүн каржысынан каржылап атат. Мисалы ушул Разаков көмөк чордону, бир жаңы көмөк чордонду курууга орточо эсеп менен канча акча кетет? Эми биз мындай ар бир көмөк чордонду, ар бир аба чубалгыны куруш үчүн бизде албетте эл аралык тендер өтүш керек.
ошо эл аралык тендердин негизинде биз утуп алган компанияларга ошолорго эметебиз. Мындай айтканда биздин көмөк чордонду куруш үчүн и Разаков көмөк чордонун куруш үчүн анан арка көмөк чордонун реконструкция кылыш үчүн мында орто эсеп менен 3,9 миллион Америка Кошмо Штат доллары кеткен. Ал эми электр линиясына 5 миллиондун айлана чекесиндеги каражат кетти да. Долбоордун алкагындагы энергетикалык объектилерди куруп жаткандар кимдер? Бул долбоордун мен азыр айтып өткөндөй тендер боюнча международный тендер дейт, эл аралык тендер өткүзгөнбүз. Эл аралык тендердин утуучусу болуп абачылуу алганы куруш үчүн Түрк Сара аттуу фирманы жеңип чыкты деп алганбыз. Ал линияны курат. Адан тышкары подстанцияга жабдууларды алып келип поставка кылыш үчүн консорциум турецкий Акай и Кытайдан Пингао аттуу компаниялардын консорциуму болуп. Мына бүгүнкү күндө биз мына ушул жаңы көмөк чордондорду орнотуу менен жана мисалы Арка массивиндеги көмөк чордонду реконструкциялоо менен эки көмөк чордонду бириктирген дээрлик 51 чакырым болгон аба чубалгыларын тартуу менен көз карандысыздыкка жетели деп отурабыз. Бирок ошол эле маалда баягы жарыкты колдонуучулардын саны дагы өсүп жатпайбы? Бул көмөк чордондор бир кубаттуулугу жагынан күчтүүбү? Эми мындай алганда кышкы маалда жана жазгы маалда деле Тажикстандан алган электроэнергия кээ биринде тажиктердин энергия системасына каралыштуу, кээ биринде өчүп калчу эле, кубаттуулугу жетпей жана ишеничтүү жок болуп, азыр эми биз өзүбүздүн подстанцияларды көмөк чордонду кургандан бери, жаңы аба чубалгасын кургандан бери Leylek rayonunun ишеничтүү жана үзгүлтүүсүз электроэнергияга жетишебиз да, мындай айтканда. Одан тышкары биздин ошо Leylek районунда жайгашкан Аркинский массив насосных станций дейт, арка насос станцияларынын массиви. Ошолго үзгүлтүксүз электроэнергия жетип барат и чоң Leylek регионунда суу менен камсыздоо жакшыртуу жагы болот да. Курулган подстанцияларды, ушул тартылып жаткан электр линияларын дегеле долбоорду качан аяктап, мындай толук ишке берейин деп жатасыздар? Толук аякташы биз планыбыз боюнча августтун аягына чейин куруу, монтаж жумуштардын баардыгын бүтүрүштүн аракетин кылып атабыз. Ал эми долбоордун өзүнүн аякташы проекттин 31 декабрь 21 жыл. Ал дегенде биз куруу, монтаж, ввод в эксплуатацию деп коет. Анын баардыгын өткүзгөндөн кийин банктын талабы боюнча аудиторский проверка, анан закрытие проекта деген бар. Ошого биз 21 жылдын 31 декабрына чейин проект. Демек, ушул жылдын соңунда буюрса долбоор толук жыйынтыкталып, толугу менен ишке кирет турбайбы? Анда Эмилбек Ирматович, айтыңызчы, Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун мына сиз долбоорлорду ишке ашыруу жана тышкы байланыштар бөлүмүн жетектеп атасыз. Дегеле сиздердин кийинки бир ири долбоорлоруңуздар, пландарыңыздар мерчим деген кайсыл? Кайсыл аймактарда дагы ушундай бир ири жаңы көмөк чордондор орнотулуп калышы мүмкүн? Биздин бул долбоордон тышкары азыр өзүңөр билесиңер абдан чоң долбоор болуп атат, Каса 1000 деген. Бул Каса 1000 долбоор. Каса 1000. Бул долбоор боюнча бизде өзүнчө группа түзүлгөн. Ал группа бир банк эмес, көп донорлордун арасынан каржылыкталат да. Ошо каржылык менен азыр иштерин баштады. Буюрса Каса 1000 жакшы иште кетип атат. Ал эми биздин бөлүмдүн жумуштарынан айтып кетсем, бизде азыр будан тышкары дагы ири долбоорлорубуз бар. Техника экономикалык обоснованиясын даярдап атабыз. Бул Ысык көлдө жаңы подстанция жаңы Каракол көмөк чордонун кура турган болуп атабыз. Көмөк чордонун тамганы 220 киловольттук реконструкциясын и ошонун эле
экөөнүн ортосунда электр чубалгы линиясын кура турган болуп атабыз, 220 киловольттук. Буюрса, адан тышкары азыр USAID-тин финансирациясы боюнча бизде шаардын бир четинде учкун подстанция көмөк чордонун кура турган болуп атабыз. Анын деле техника экономикалык обоснованиясын даярдап атабыз. Алар япондук специалисттер менен Япон тараптан бизге жардам беришип атат. Консультационный жумуштар азыр өтүп атат. Ошо менен иш жүргүзүп атабыз. Эмилбек Ерматович, анда сизге студияга келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Долбоорду ийгиликтүү жыйынтыктап алыңыздар. Рахмат. Өзгөчө макам ыйгарылган Баткен аймагындагы Арка массивин электр менен жабдууну жакшыртуу долбоорунун жүрүшү тууралуу кеч эмес программасында Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун тышкы байланыштар жана долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Эмилбек Артыкбаев менен баарлаштык. Бул программа расмий сайтыбыз КТРК KG жана социалдык желилердеги КТРК менен Алато 24 каналынын бардык баракчаларында жеткиликтүү. Биринчи маалыматтык каналдан алыстабаңыз.